саламатсыздарбы? Сиздерди күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырсам. Токмоктогу батирлерден 2 адамдын жансыз денелери табылды. Маалыматка ылайык Чүй облусунун Токмок шаарындагы Гагарин көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 71 жаштагы эркек кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазып чыкты. Бул окуяга бир жума болуп калды. Көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги бир батирдин эшиги 1-2 күн ачылбай, эч ким кирип чыкпай калган. Анын ичинде карыган жалгыз бой киши жашай турганын билгендер тынчсызданып куткаруучуларды чакырышкан. Алар ичинен бекитилип калган эшикти ачып киришсе 1949-жылы төрөлгөн КВАнын жансыз денеси жатыптыр. Андан кийин милиция кызматкерлери келип, сөөгүттү алып кетишкен деп билдиришти алар. Ошондой эле шаар тургундары 1-май көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батирден ичинен дагы аял кишинин жансыз денеси табылганын кошумчалашты. Ушундай эле окуя куткаруучулар эшикти ачып аял кишинин жансыз денесин табышты. Чылым чегип жатып уктап калган экен. Ошондо тамекинин чогу диванга түшүп түтүнгө уланып калыптыр деп билдиришти алар. Чүй ОИБтин басма сөз кызматынын маалыматына караганда 2020-жылдын 15-январда Токмок шаарында ички иштер бөлүмүндө аталган шаардын райондорунун бириндеги батирден жансыз адам денеси табылганы кабарланган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, табылган жансыз дененин өздүгүн аныктаганда ал 70 жаштагы КВ болуп чыккан. Денеге кароо жүргүзгөндө жаракат жок экендигин аныкталган. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталган. Ал эми жансыз денеси табылган аял киши тууралуу маалымат катталган эмес. Маалымат булагы Назар Ньюс. Акбура дарыясы кандай өзгөрөт? Мэр Акбура дарыясын көрктөндүрүү боюнча аткарыла турган иштер боюнча тапшырма берди. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев Акбура дарыясын көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана куруу боюнча иштелип жаткан долбоор менен таанышты. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынын билдиришти. Кала башчысы тиешелүү адистер менен кеңешип, долбоорго кошумча сунуштарды айтты. Долбоорду кылдаттык менен иштегиле, мыйзамсыз курулуштарды алып салуу иштерин тездетип, жээктерди тосуп алган жашоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек. Дарыянын жээги жалпы жашоочуларга таандык. Акбура дарыясын көркүнө чыгарып, шаардыктардын келген коноктордун эс алуусуна шарт түзүп берүү биздин милдет, деди мэр. Долбоордо Акбура дарыясынын 2 жээгине веложол, тротуар курулуп, көрктөндүрүү каралган. Дарыянын жээги жарыктандырылып, отургучтар курулат. Алгач жээктер таштар менен бекемделип, тосмолор курулат. Мындан тышкары жөө адамдар үчүн көпүрөлөр да салынат. Февралдын айында долбоор бүтүп, тендер жарыяламакчы. Акбура дарыясынын жээгин көрктөндүрүү, оңдоо иштери 3 этап менен жүргүзүлөт. Жалпы дарыянын 5400 метр аймагы оңдолмокчу. Тамашадан өлүмгө бир кадам. Семиз деп айтканы үчүн кесиптешин өлтүрүп, өрттөп жиберген Индонезиянын тургуну кесиптеши аны семиз деп уят караганы үчүн өлтүрүп туруп өрттөп жиберген. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка караганда 27 жаштагы Али Хери Санджая жана 18 жаштагы Росида аттуу кыз менен бала кезден кошуна жашап, ресторанда чогуу иштешкен. Росида Санджаянын ашыкча салмагын баса белгилеп, дайым элдин көзүндө семиз деп шылдың кылып келген. Ошонун айынан Санджая өзүн жаман сезип, толуктугу үчүн кемчилик катары көрүп калган. 24-январ күнү Санджая Расиданы мотоциклин айдап, үйүнө жеткирип коюуну сунуштап, Кокосу сүтчү талаага барганда аны муунтуп өлтүрүп, алдын ала даярдап койгон бензин менен өрттөп салган. Кийин ал кыздын мотоцикли менен уюлдук телефонун алып сатып жиберип, акчасын карыздарына берген. Укук коргоо кызматкерлери кылмышка шектүүнүн мейманканада жашынып жүргөн жеринен кармап, камакка алышкан. Эми Санджаянын өлүм жазасы 20 жылдан ашуун мөөнөт же өмүр бою эркинен ажыратуу чечими күтүлүүдө. Маалымат булагы Назар Ньюс. Эгер сиз дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабарсыз калбайын десеңиз, биздин каналга жазылыңыздар. Кийинки чыгарылыштан амандашканча баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык.